بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Bismillahirrahmanirrahim. Men 54 жаштамын, ажыга өзүм жалгыз барсам болобу, умрага да барсам болобу дейт. Кыргыз тилинде жакшы сөз бар. Көздүү мончок жерде калбайт деп. Эгер жерге бир мончок түшүп калса, үзүлүп кетсе, аны бирөө терип алып мончогуна кошуп ала берет да. Ошол сыяктуу эле 51 деспи, 61 деспи сизге дагы тийше турганда уруп калышы мүмкүн. Bu birinci mesele. Ekinci mesele, al жалгыз барганда эле көчөгө түшүп кор болуп калат деген сөз эмес. Аял киши шариатта урматталган, анын өзүнүн орду бар. Ордунан түшүрүлгөнгө болбойт. Англияда Британияның королевасы бар, ошол королева менен бардык эркектер кол берип учурашканга болбойт. Англия королевасы менен өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү гана кол берип учурашат. Ошол сыяктуу ислам ар бир аялды өзүнчө ханыша кылган. Аларда бирөө экен, бизде бардыгы. 2 миллиард мусулман жарым аял болсо, бизде 2 миллиард ханыша бар бизде. Бул аял бирөөнү бакмак турсун, өзүнүн кызматын кылбастан ажыга беймарал барып келиш керек. Ооруп калса бирөө ташыш керек. Тамак бирөө алып келип бериш керек. Ал өчүрүктө кезек күтпөш керек, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн аял заты жашы канча болбосун, жалгыз барганга болбойт, жанында бирөөнүн мойнунан байлап алып, кызматын кылып келе турган бирөө болуш керек. Сиз урматыңыз түшүрбөңүз. Эгерде махрам табылса барыңыз, болбосом, ушул жердин өзүндө зикириңиз сиздики ажыдан ашык болуп кете берет. Ошого умрага, ажыга барганда махрам жок, барбаш керек. Сауд Арабиясы уруксат берген, 55-тен өткөндөргө болот деп. Бирок ал Шафи мазхаб башканы караган, бирок биз айтабыз жок, уруксат берсе эле, жок бара берди айтпайбыз биз. Жок, махрам менен барыш керек. Сиз ажылык кылганды шарт ошондой. Анткени ажылык парз, бирок парз арам нерсе менен болбойт да. Эсепте кандай? Намаз окуш керек, парз болот сизге. Анан жолук салыш керек болсо, таппай калып бирөөнүн жолугун тартып урдап алып салып намаз окусаңыз, күнөө болгондой эле, урматтуу бир тууганым. Ибадат толук болуш керек. Ошон үчүн ажыга барганда, умрага барганда махрам шарт, 99га чыксаңыз деле. Махрамы жок, 90 километр ашка барганга болбойт. 3 күнчүлүк жол. Махрам жок, ажыга барганга болбойт. Болот деп уруксат берсе эле бара берген болбойт, урматтуу бир тууганым. Андай болбойт.